Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Урмат Карачев, бул ким билет интеллектуалдык акыл таймашы. Бүгүн бизде конокто эстрада жылдыздары, кыргыз элинин ырчылары, көрүнүктүү инсандар келген. Биз ушул жигиттер менен таймаш өткөрөбүз. Анда биздин студиядагы коноктор менен тааныштырып кетейин. Кыргыз эстрадасынын жылдызы Ильяс Андаш, Омар Жанышев. Кол көтөрүп кол чабыш керек. Мен азыр биринчи биздин оюндун шартын түшүндүргөнгө чейин мындай суроо жаралып атат. Бул жерде азыр мектеп программасынын алкагында, мектеп темасында таймашабыз, жарышабыз, өкөнгөр бири-бири менен жарышасыңар. Анан мектепте ким кандай окуду эле? Ким мектепти бүткөнүнө канча жыл болду? Омардан баштайбыз. Так, экөөбүз тең элебиз, ошондон бирдей эле бүттүк, классташпыз. 2006 бүткөнбүз мектепте. Агай, сиз менен да классташпыз. Ошол эми 14 жыл болуп калыптыр ошо. 14 жыл, 14 жыл болду. Ильяс, сен деле 14 жыл болду. Ооба. Эме мектептен кайсы сабактан жакшы окучу элең? Физкультура менен музыканы жакшы окусуз. Ачык айтканда. Математика деген сабак меники 4-класста эле токтогон. Андан ары өскөн эмес. Ошон үчүн математикага тиешелүү суроолорду агай бербей эле койдуңуз. Музыкадан анан физкультурадан эле суроолорду берет экенбиз. Омар, Бизге деле ошол го. Же тамаша эми жакшы көргөн сабактарыбыз көп эле болчу. Кайсы сабактар жакшы? Мисалы, кол эмгек, кол эмгек, ачык сабактар, класстык сабактар жана субботниктер. Тамаша эми мага балким англис тили жакчы, балким тарых сабагы жакчы. Ошол прям аябай жакшы окугам деп айтпайм мен. Азыр көрөсүз го, айтып да айткандан да коркуп атам. Бул жерден достор мындай коркпой эле койсоңор болот, анткени биз ошо мектепте өткөн программаны эске салабыз. Мектептен сырткары интернеттен алынган, интернет блоктарынан алынган да суроолор бар, логический суроолор да болуп калышы мүмкүн. Оңой эле. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Анда баштайбыз. Биринчи раунд 15 суроо. Биринчи суроо мындай экен. 9 женде 7 64. 9 женде 7. Ой. 70-тен эле 7-ни алып кой да. Жок, эме 9 жерде 7. 9 женде 7. 81, 70. 64. 63. Нима! 9 женде 7, 63. Омар басты, ошо менен Омарга 2 упай бердик. Анда кийинки суроо мындай дейт. Аргентина өлкөсү кайсы материкте жайгашкан? Түштүк Америка. Түштүк Америка. Ильяска 2 упай бердик. Кийинкиси. Түстөрдү айырмалай албаган адамды эмне дейт? Дальтоник дейт. Омарга 2 упай бердик. Орус алфавитинин авторлору. Кириллица деп коелу. Кириллица. Кирилл деген инсан. Да, Омарга дагы 2 упай бердик. Кийинкиси мындай дейт. Жаныбарлардын арасында чоңойгон бала. Маугли. Маугли. Сол мен отуш керек. Бүт ала албайсың. Омарга дагы 2 упай бердик. Ошон үчүн Шамдагы айракка дагы карайбыз биз. Базыш керек экен да. Кытай
Кытай өлкөсүнүн улуттук валютасы. Илияс. Юань, 2 упай. Кийинки суроо, бирөөнүн автордук идеясын колдонуу эмне деп аталат? Авторское право. Жок, автордук идеясын колдонуу. Колдонуу эме? Плагиат. Ильяска 2 упай берди. Сураксыз колдонуу. Кийинки суроо мындай логикалык суроолордон кем мындай дейт. Кайсы жебе адамдын өмүрүнө коркунуч туудурбайт? Кайсы жебе? Мисалы үчүн жан жебеси бар. Ал коркунуч туудурат. Кайсыл жебе? Тартпай турбач, жебе дегенде эле. Мындай жебе. Жан жана огулат го ошол. Жебе. Сааттын жебеси го деме? Сааттын жебеси адамдын өмүрүнө коркунуч туудурбайт экен. Омарга 2 упай бердик. Кийинки суроо мындай дейт. Христиан динин эң биринчи кайсы өлкө кабыл алган? Христиан динин Израиль го мен жок, Рим. Италия. Жок, Рим эмес экен, Италия эмес экен. Гректер болуш керек. Греция го, Жок, гректер эмес. Анда көрсөтөң. Жок, негизи Иуда, мен балким бирок Англия. Жок, Англияда. Франция. Мен эскертип коеюн. Агай. Башкы тамгасы А экен. Башкы тамгасы А. Христиан динин эң биринчи кабыл алган өлкө. Аргентина эмес го деме? Аяккы тамгасы Я деп коеюнчу анда. Англия. Англия эмес. Англия эмес. Австрия дагы эмес экен. Ана бул упай менде кала берсин. Христиан динин эң биринчи кабыл алган өлкө Армения экен. Армяндар биринчи кабыл алыптыр. Кийинки суроо 10-чу суроого жетип калдык. Гладиаторлордун салгылашы кайсы амфитеатрда өткөн? Римде, тигемеде, Колизейде. Колизейде өткөн. Омарга 2 упай бердик. Кийинки суроо. Кыргыздар кайсы расага таандык? Ильяс. Монголоид. Мында баскан эле бир проблема экен да, ошону ойлонот экенсиң. Мындай эле туруп туруш керек экен ол. Кийинки суроо. Кыргызстандагы жоо газын көтөрүлүшү кайсы президенттин кетишине себеп болгон? Жоо газын. Тюльпан эме да. Акаевдин. Ильяска 2 упай бердик. Фамилиясын таппай калчу. Так, достор, 13-чү суроого жетип калдык. Барсбек деген ким болгон? Каган болгон. Ошону айтабызбы же башкасы да барбы? Кайсы жерде кимдер? Барсбек Каган болгон. Кыргыздардын бул кайсы кыргыздар? Энесай кыргыздардын. Омарга 2 упай бердик. 14-чү суроого жетип калдык. Шахматты каякта ойлоп тапкан? Шахматты каякта ойлоп тапкан? Балким Римде же Грецияда го дейм. Бас көрө айтып берейинби? Давайте ошо илгерки Афинада, Грецияда деп коелу. Грецияда жок. Римби? Жок. Италия. Англия. Жок. Франция. 221 мамлекет айтпайсың. Ильяс. Билбейм. Башкы тамгасы И. Кайсы? Испания. И. Ирландия. Анда бул упай дагы менде калды. Шахматты Индияда ойлоп таптыр. Армения менен Индия бизге бүгүн ачылыш болот. Эң акыркы суроо. Кнопканы басканга даярданабыз. Улуу Кытай дубалын кайсы империя курган? Цин империясы курган. 2 упай Омарга бердик. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет.
Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Даярсыз, окуй берейин, ошондой эле кнопканы басып жооп беребиз. Биринчи мындай дейт. Биринчи факт. Франция өлкөсүндө вокзалда өбүшүүгө тыюу салынат. Себеби эмнеде? Французский өбүшүү узунураак болуп эсептелет болуш керек. Ошон үчүн тыюу салынат. Убакыт жок аякта. Место поездге отуруш керек. Элдер менен баарлаш керек. Вокзалда негизи баягы келип кеткен кишилер да француздар эмес, анан келгендер балким французча өбүшкөн. Коноктор менен өбүшөт болуш керек. Эми бул жакка чыгып тамашалын жигиттер керек экен. Дагы Францияда өбүшүүгө эмнеге тыюу салынат? Жооп бердим. Мындай логически ойлонуп да көрсөк болот. Тыюу салынат. Коронавирус. Жок, ал жерде негизи эле тыюу салынат экен. Күлкүлүү кылып колдон келсе жооп бере берсеңер болот. Азыркы күлкүм иште болбой калды. Анда жаман эмне күлгү койду. Франция өлкөсүндө вокзалда, өбүшүүгө эмнеге тыюу салынат? Мамлекети кичинекей. Кытайларда көбөйүп кетпеш үчүн эң биринчи ошо өбүшүүдөн тыюу салынып ташташ керек экен. Кытайларда көбөйүп кетпеш үчүн өбүшүүгө тыюу салынат. Дагы Өбүшүүдөн кишилер көбөйсө жакшы экен анда. Ар жагын айтпай эле коеюн деген. Анда мындай кылалы. Биринчи суроонун жообуна Ильястын жооп бергенде биздин коноктор кичине күлдү. Күлүп койгулачы. Кичине күлдү. Мен будан утулам. Ильяска мындай көтөрмөлөп кичине эмне бар. 3 бай беребиз. Негизги туура жооп мындай экен. Бул туура жообуна жооп бериш керекпизби? Негизги туура жообу. Туура жооп болсо 2 упай. Ойлонуп көрбөйлү анда кичине. Ойлонуп көрсөң. Балким согуш убагына байланыштуудур. Жок, Францияда азыркы учурда деле вокзалда өбүшкөнгө поле чудестин жанагы минута дегенден зуун көчүп койшун керек экен да. Поездга кечигип калбаш үчүн, Поездга кечигип калбаш үчүн. Кол чабабыз. Анда Ильяска 3 упай бердик, Омарга болсо 2 упай бердик. Негизи каттамдарын өткөрүбөш үчүн, поездга кечигип калбаш үчүн. Мен алып калдым дегенде тыюу салынат экен. Анда экинчи суроо. Экинчи суроо мындай дейт. Адам коңурук тартып аткан учурда эмне кыла албайт? Коңурук тартып аткан учурда эмне кыла албайт? Коңурук тартып атканда эмне кыла албайт? Мен, например, коңурук тартып аткан учурумдарды дай албайм. Коңурук тартып жана ырдаш мага импровизацияма кыйын болуп калат да. Балким жана мультфильмдеги Кикс кармап кетем де. Кикс кармап. Анан экинчисинде жооп берип койсом 5 упай болуп кетеби деп. Адам коңурук тартып атканда балким көмкөрөсүнөн же капталынан жата албайт го дейм. Себеби көмкөрөсүнөн же капталынан жатып калса коңурук тартпайт го. Омар, мен атам любой положениеде тартат. Мен атам любой положениеде тартат. Калп эле атам деп өзүң да айтып атасың. Бирок ошондой кишилер бар бирок. Мен атам пультты колуна кармап туруп, чайды колуна кармап туруп уктап калат. Любой положение. Анда биз дагы Ильяска 3 упай бермей болдук. Тамаша болуп өтүп кетти. Биздин студияда коноктор күлдү. Негизи адам коңурук тартып аткан учурда түш көрө албайт экен. Түш көрө албайт экен. Билбептирм. Эми биздин көрүш. Негизи адам бир 20 секунд эле түш көрөт дейт го өзү. Биздин көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болуш керек. Ошондо айта кетчү нерсе, биздин агай Урмат Карачев вообще түш көрбөйт экен. Анда кийинки суроо. Ажан айтпай эле Кийинки факт, 3-үнчү фактка келдик. Мындай дейт. Мурда кайсы адамдарга Түштүк Кореяда баш кошууга тыюу салынган? Кайсы адамдарга? Кандай адамдарга? Эркек менен эркектерге тыюу салынган. Себеп дегенде болбойт деген да, жаратылыш боюнча. Түштүк Кореяда кайсы? Түндүк Кореянын өкүлдөрү менен, Түндүк Кореянын өкүлдөрү менен андай эмес экен. Жок. Андай эмеспи? Андай эмес экен. Кандай адамдар менен?
Оозу сасык. Кача ушинтип коеюнчу. Анда биз Омарга 3 ұпай бердик. Достор, биздин студияга коноктор кол чогорот. Чындыгында эмне экен? Чындыгында эмне экен? Агай. Түштүк Кореяда фамилиясы окшош болгон адамдарга баш кошууга тыюу салынган экен. Ал жакта билесиңер да, Пак, Ин деп ушинтип. Баары эле окшош го бирок. Ошо фамилиясы окшош болгондорго Бизде Тё деген кыз бар болчу. Тё Зоя болчу да. анда биз 4-чү Көрөт ысык салам айтабыз. Сизге кол чабуулар. Тёго салам. 4-чү фактка келдик. Мындай дейт. Адам өмүрүнүн 2 жылын ушу нерсеге коротот экен. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? 2 жылдын уйкуга. Өмүрүнүн 2 жылын. 2 жылын ба? Бул кийинки заманда алынган фактылар экен да, азыркы заманга байланыштуу экен. Өмүрүнүн 2 жылын Балким интернетте отуруп, телефон менен. Жакында да? Ас. Телегөрү? Телегөрү. Дагы. Анан өмүрүн эмнеге эметет? Өмүрүнүн 2 жылын ушуга коротот экен да, өмүр бою деп койсок да болот. 2 жыл. Биз Омарга 2 ұпай бере берели, анткени адам өмүрүнүн 2 жылын ошо телефон менен баарлашууга коротот экен да. Сүйлөшүүгө. 2 жыл. Мында күркүнчтүү нерсени ойлоп табып кеткенсиң да. 2 жыл корототса. Ойлоп тапсалып кичине пошлоп калышып. Анда достор, бизде эң акыркы факт окуйм. Күлкүлүү жооп берген конокко 3 ұпай берилет. Азыркы учурдагы мен жыйынтыкты айта кетсем, Омарда 23 ұпай бар, Ильязда 16 ұпай бар. Эң акыркы сурообуз мындай экен. Мальта аралында биз кыргыздар күнүгө колдонуп жүргөн нерсени чыгарат экен. Ал эмне? Мальта аралында биз кыргыздар күнүгө колдонуп турган нерсени чыгарат экен. Ал эмне? Жалкоолук. Бул буюм. Буюм бу? Мен тамакты айтам. Чучук казгартат. Мальта аралында ошол буюмду чыгарат экен, биз аны күнүгө колдонобуз, Күнүгө колдонот экенбиз. Ар бир кыргыз. Ар бир кыргыз. Статусуна карабай. Жанакы көк пакет бар го тойдон кийин. Айген. Ошол пакетти ошоктон чыгарат окшойт Айген дейм. пакет. Ар бир кыргыз колдонот ошону. Дагы акча ташып. Айген пакет Мальтада чыгат. Мальтада чыгат. Ар бир кыргыз эмне колдонобуз күндө? Зубная паста, щетка. Дан баары колдонот да. Кыргыз болуп аткандан кийин кийиз чыкпайбы? Бойлордун жиношо барбайбы? Мальтадан кийиз чыгат. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз Ильяска 3 ұпай бердик. Айген пакет үчүн. Негизи туура жооп мындай экен. Мальта аралында кыргыздар колдонуп турган сом, кыргыздардын сомун Мальта аралында чыгарат экен. Сом. Так, Англияда Армения, Индия, анан Мальта аралыгына ачылыш болду. Ошо Мальтадан биздин сомду чыгарып, анан бул жерге алып келип. Может, азыр акыркы сомдорго деме. Негизи бирок биздин сом Англияда чыкчу да. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен экинчи раундду жыйынтыктадык. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 ұпай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо 3-чү раундга келип жеттик. Мен биздин катышуучуларга дагы бир жолу эскертип коеюн деп атам эле. Жеңүүчүлөргө биздин демирчилердин атынан сонун белектер бар. Ой, башынан ошол айтпай койгор, анда чанталашат элек. Ошон үчүн эч бир шашпай атса. Ошон үчүн утканга аракет кылабыз. Эми 3-чү раунд болсо эң оңой. Кыргыз адабиятынан деп койсок болот. 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөт убакытта ким канча көбүрөөк сөз окуса, Эң жаман көргөн мектепте ушул болчу да. Кыздар менен отургузуп аткан. Кыздар менен отургузуп аткан. Кыздар тытрат окуп салып, жанында деп эки алчу элек. Кыргызстан Дептер деп. 1 мүнөттө ким канча көп сөз окуса, ошол. окуйбуз да. Ооба. 1 мүнөттө ким канча көп сөз окуса, биз ошол оюнчуга 5 ұпай беребиз. Ошон үчүн Ильяс, сизде азыр 19 ұпай бар, Омарда 23 ұпай бар.
азыр китепти тезирээк окуп 5 ұпай алып астыга чыгып кетсеңиз обычно болот. эме го китепте окуганда мугалим жанына окучу эле болот. Туруп алып, жанына отурузуп турган октот го карап турат го. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз 3-чү раундду баштайбыз. Ильяс, даярсыз да? Даярсыз, Даяр эмесмин. Канча жолу айтам, даяр эмесмин. 1 минут убакыт берилет. Колдон келишинче тезирээк бат-баттан окуганга аракет кылабыз. Анда 1, 2, 3 баштадык. Акыркы экөөбүздүн нотубуз күйүшпөдү. Азыр Светлана Тестиер жаныма күйүмдү. Неликтен экенин билбеймин. Ушул татынакай аялдын мага ачык айткан ак сыры башынан өткөрүлгөндүгү, кеселимден тезирээк сакайып кетишиме дары дармектин да күч түрөөк таасир этти. Мен сестранын ушул айткандарын эшите турмуш жолу шыдыр эместиги, баардык нерсе ойдогудай болбой, өмүр бирде өрдө, бирде ылдый болуп, турмуш бизге оор жүгүн артып койгонуна кейбей, чөкпөй, ар кандай кыйынчылыктарга чыдаш керек тура. Чындыгында да оор жүктү көтөрүп көк кыйда кебейлебей, баска löктөй чыда курдаш. Эмне деген сөздү? Деген киши деми кишиге кубат экен. Ошол жаман кеселден сакая баштагандан кезимде жакшы кишилер мага жакын болушту. Билбеймин, неликтен ошондой болду. Кантсе да капыстан башыма түшкөн менин оор деген жерине. Мен эми билдим, неге мугалим жанына окучу экенбиз да. Мындай Lököдөй деген сөздү карасаң эми. Löктөй, баскан löктөйчү да. Баары. Сүйүктүү көрүүчүлөр, кезек болсо Омарга келип жетти. Азыр баамдайбыз. Омар 1 минутта Омар баргандай. Канча Жакшы иштеди. Омар 1 минутта канча сөз окуурун азыр баарыбыз баамдайбыз. Даярбыз, Мындан өтсөң болду брат. Даярбыз. Даяр болсок анда 1, 2, 3 баштадык. Акыркы экөөбүздүн отубузду күйүшпөдү. Азыр Светлана Тестиер жанында күйүмдү. Неликтен экенинди билбеймин. Ушул татынакай аялдын мага ачык айткан ак сыры баштан өткөргөндөрү кеселимден тезирээк сакайып кетишимди дары дармектен да күчтүүрөөк таасир этти. Мен сестранын ушул айткандарын эшите турмуш жолу шыдыр эместиги, баардык нерсе ойдогудай болбой, өмүр бирде өрдө, бирде ылдыйда болуп, ар кандай кыйындыктарга чыдаш керек тура. Чындыгында да оор жүктү көтөрүп көк кыяда кебелбей баскан löктөй чыда курдаш деген киши деми кишиге кубат экен. Ошол жаман кеселден сакая баштаган кезинде жакшы кишилер мага жакын болушту. Билбеймин, неликтен ошондой болду. Кантсе да капыстан башымдан түшкөн менин оор тагдырым ошо жакшы кишилердин жүрөктөрүнөн жылыттыбы? Не деле жамандыкты ошо жакшылык алмаштыбы? Ачыгын так айта албаймын жаным. Караңгы түндө жарык күн алмашкандай болду. Лизанын кызы Светлана да. Кызы Светлана. 1 минутта Ильяс мырза 106 сөз окуй алат экен. Ал эми Омар болсо 1 минутта 132 сөз окуп, 3-чү раундду утуп кетти. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Анда даяр болсок, биз тапшырмаларды көрсөтө берели. 1, 2, 3. Испания. Баштадык. Омарга 2 упай кетти. Кийинкиси. Канада. Ильяска 2 упай кетти. Кийинкиси. Кытай. Кийинкиси. Россия. Лазышка экенде сразу. Кийинкиси. Америка. Иран. Wi-Fi да. Wi-Fi жок. Северная Корея. Түндүк Корея. Омарга Wi-Fi токтоп калды. Интернет жок. Кийинкиси. Таиланд. Кийинкиси. Турция. Баскан кале тура. Кийинкиси. Так, бул эмне экен? Франция. Кийинкиси. Эме Франкфурт, Германия. Швейцария. Швейцария. Да. Анда эң акыркысы. Япония. Ильязга 2 упай бердик. Сакура,
Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү таймаш соңуна келип жетти. Бизде бүгүн Ильяс менен Омардын билим аркылуу же болбосо мектеп программасынан алынган суроолор аркылуу таймаштык. Ильяста 25 ұпай бар. Ал эми бүгүнкү таймаштын жеңүүчүсү болуп Омарды таптык. Омарда болсо 40 ұпай бар. Омарды куттуктайбыз. Омар, сизге болсо биздин демөөрчүлөрдүн атынан мындай белегибиз бар. Биздин ушул долбоорго келип катышып бергениңерге чоң рахмат. Бул долбоордун негизги максаты ошо биздин белгилүү инсандар аркылуу биздин элибизге билимди жана ошондой эле китеп окууну жайылтуу деп биз пропаганда кылуу, пропаганда кылып атабыз. Бир суроо, биздин долбоор боюнча эмне алдыңар, эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок? Кандай экен деген суроо. Так, тетеңер кире экен. Жакта бирөө диванда жатат, маска кийбей атышат. 3 ұпай берген. Негизи мен ойлойм ушундай передача болуш керек. Себеби дегенде бир гана жана өсүп келаткан окуучулар үчүн эмес, баягы улумундагы эле адамдар үчүн эски мектеп программасын эске салуу иретинде. Экинчиден, мисалы көчөдөн жана сурамжылоолор жүрүп атпайбы программаларда дагы. Анан кийин ушул нерселерди кээде көрүп калып, биздин элдин интеллектин текшерүү иретинде, балким билим деңгээлине ушул сыяктуу передачалар болсо, балким баягы бир нерсени билип алууга жөн эле көрөрман көрүп отуруп, мисалы христиан дини эң биринчи кабыл алган өлкө бул Армения экенин билсек, шахмат Индиядан чыккан. Ушул сыяктуу кичинекей нерселер менен менимче чоң нерсе куралат. Билип алыш үчүн эле жакшы нерсе экен. Жакты бизге. Ильяс. Эми аң сезимди өрчүтүүгө дагы бир жакшы долбоор десем болот. Эми бардыгыбыз бул оюн менен биз мугалимдерди дагы бир ирет сыйлайбыз. Себеп дегенде азыркы учурда бизге ушунун бардыгын жеткирип аткан, ушундай болгон, бул жакта болгон деген нерсенин бар. Бул биздин алтындай болгон мугалимдер. Анысы кандай? Агай, майраңыз мен. Бардыгыңыздарга тунук эфир. Эң негизгиси бизге позитивдүү эфир болду. Муну билет, муну билбейт дегенде эмес, бизде тамаша иретинде болду. Бирок тамаша иретинде деле утулуп калдык. Бардыгы сонун, жакшы. Убакыттан пайдаланып анда биздин эфир аркылуу силердин мектепте окуткан эжелерге салам жолдоп койсоңор болот. Жакшы көргөн эжелерге. Негизи бир бетиң өпсөң бир бетиң калат болуп калбасын. Жалпы бизге биринчи класстан баштап, балким университетте дагы окуткан биздин бардык мугалимдерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен кичинекей кезибизде мектеп бул силерге фундамент эле, фундамент десем эмнеге фундамент деп эми айтып бердим, баягы кулакта мындай эле бир кулагыңан чыгып, экинчи кулагыңан чыгып кете турган сөз эле. Бирок биз бүгүнкү күндө чоңоюп деле көрүп атабыз. Даже мындай передача болбосо да интервьюлардан деле өзүң жашооңдо мектептин базасы сөзсүз түрдө колдонуп жашайт экенсиң, өмүр бою алып жүрөт экенсиң. Анан кийин ушул биздин фундаментти куюп берген биздин сүйүктүү, ардактуу кесиптин ээлери болгон мугалимибиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бар болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Сиздердин окуткан окуучулугуңуздар жакшылыктарга, жакшы бийиктиктерге жетишип, силердин сыймыңыздар болсун. Ошо биз сиздерди сүйөбүз, ар дайым эсибиздесиздер, жүрөгүбүздесиздер. Ошого рахмат. Каракол, Ленин орто мектеби сиздерге салам. Гүлдар Шавкатбековна бүтүргөн эжейиме салам. Жана бизди биринчи класска алып келген, кабыл алган Гүлзат эжейибизге дагы салам. Баарыңыздарга салам. Сүйүктүү көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү таймаш соңуна келип жетти. Биз сиздер менен болсо коштошпойбуз. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ким билет интеллектуалдык таймашы. Мен Урмат Карачев. Көрүшкөнчө.
ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.